Жаркырап тийип турган күндүн нуру менен балдар, саламатсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы дем алып, жакшы турдуңарбы? Кезектеги онлайн сабагын баштайбыз. Бүгүнкү онлайн сабагында биз адабий окуудабыз. Сабактын темасы 2-1 тууган деген жомокту өтөбүз балдар. Анда эмесе сабагыбызга максат коюп алалы балдар. Жомокту окуп анын мазмунун түшүнөбүз, өз оюбузду далелдүү, ырааттуу айтууга көнүгөбүз, ынтымактуу, кең пейилдүү болууга тарбия алабыз. Бири-бирибизди сыйлоого, бирибиздин оюбузду бирибиз уга билүүгө тарбия алабыз. Анда эмесе балдар, адабий окуу 57 бетти ачабыз. 2-1 тууган жомогу. Мен азыр силерге окуп беремин. Илгери бир аял 2 уулуна 2 жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз, жай бою иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда, энеси экөөнүн тең башында дайыма 2 жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин оруп жыйып, оп майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызылданын 2 жерге үйүп коюп үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Ошол күндөрдө түнкүсүн балдары кезектешип кырманды кайтармак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгининен ташып өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу оогон кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса, инисинин кызылы көбөйүп калган. Инимди баба дыйкан колдогон экен. Ошондуктан анын эгини көбөйгөн тура. Кичүү сүлтүп, тигини тигинт, муну минт деп көп жумшачу элем. Ошол эмгегин баба дыйкан билген экен. Эмгеги акталыптыр деп кубанып, таң атаарда үйгө келип инисинин жанына жатып уктап калат. Кырманды караганы энеси келсе, уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны 2 дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинине жетип, ага да дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгиндин көбөйүшү токтолуп, тымып калат. Шашып-бушуп эне үйүнө келсе, уулдары дале уктап жатат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жылдыз жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп, чочуп кетет. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле? Жашырбай айт, деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгининен алып, өзүнүкүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле? Жашырбай айт, деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып, кырмандан көргөндөрүн, кичүү уулунун башындагы үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип калыптыр. Балдар, жомок жактыбы? Силер да бир сыйра окуп алып, анан мен берген тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи, Вендин диаграммасын түзөбүз. Агасы, инисин сүрөттөп, ортосуна экөөнүн эмнесин жазабыз? Окшоштуктарын жазабыз. Вендин диаграммасын түзгөндү билебиз, балдар? Вендин диаграммасын түзгөндөн кийин Синквейн бир туугандар
деп дептерибизге жазып түзүп тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, силерге бул үй тапшырма да болот. Ошентип үй тапшырманы балдар так туура аткарабыз. Мен силерден тапшырманы күтөмүн. Тартып жазып мага кетирбейгиле.